Уя талаш. Чырпыктынын капчыгайы өрөөнү узун болгону менен эки бети кууш, тар капчыгай. Өрдө олтурсаң, улам жогорулаган сайын бийик. Улуу тоолордун алкымына чейин созулат. Бирок башы туюк, атчан киши түгүл, жөө адам басып өтө албайт. Өрөөндүн башынан учуна чейин коктунун таманын тең жарып, сойлогон жылаандай ийрелеңдеп, анчалык чоң эмес чакан суу агат. Капчыгайдын оң жаккы бети дагы, сол жаккы бети дагы касап жарылар. Анда-санда гана ташка жабыша чыккан түп-түп ит мурун, шилби, арчалар алыстан сербейип көрүнөт. Кээ бир жерлери тим эле кылыч менен жара чапкандай типтик. Аласала көргөн адам жогорку бийиктиктен туруп төмөнкү суу аккан коктунун таманын эңкейип караса, башы тегеренип, жүрөгү опкоолжуй түшчүдөн. Канаттуу куш болбосо, жандит багып карачудай жар эмес. Ошол капчыгайдын эки бетин алмыстактан бери канаттуулар уялап, канаттуулар ээлейт. Бир уя бүркүттүкү болсо, бирөө жоорунуку, бирөө ителгиники болсо, бирөө ылаачындыкы, а бирөө турумтайдыкы болсо, бирөө жагалмайдыкы. Айтоор уядан уя, үңкүрдөн үңкүр. Ала карга, кара карга, көк карга, үкү, кулаалы, айры куйрук, балта жутар, көк кытаандан баштап канаттуулардын түркүн түрлөрү ушул чырпыктынын жарыларында, жазында жумурткалайт да, анан канат куйругу жетилип торолгондо балапандарын учуруп кетишет. Кимиси кайда кетип, кимиси кайда жүргөнү белгисиз. Балапандар ак күп, темир канат болуп калган учурда, ошол жерде болсоң, өрөөндүн эки бети кой төлдөп, козу жамырап жаткандай ызы-чуу, күрүгүүгө кулак тунат. Мамбеталы саятчы ошол жылы жазда жедеп адат болуп калган жоругун улап, ат тезегин кургаткан жок. Чырпыктынын капчыгайын күн сайын өрдөп, анын эки бетиндеги зоо аскалардын кычык-кучук ой чуңкурларына алыстан көз чаптырып, кайсынысы кандай жерге уя салганын байкап жүрчү. Жедеп бешиктен бели чыккандан тартып, алгыр канаттуулардын артынан түшүп, тор жайып, кылтак салып, тузак тартканды өнөр көрүп калган саятчы мындайда үйүнө бир күн да тынч алып жатабы? Дамамат Кудайдын куттуу күнүн кургалтырбай, көнгөн киши кызык үстүндө болуп, кесибин уланта берет эмеспи? Ошол жылы жаздын асманынын ачык күндөрүнүн биринде чырпыктынын капчыгайын өрдөп олтуруп, алкындап калган учурда бир укмуштуу кызык окуяны көзү менен көрүп, кызыгына батты Мамбеталы. Канаттуулар жаз алды менен туутка камынып, эски уяларын оңдоп, кайбирлери жаңы уя түптөп жаткан учуру болчу. Адатта алгыр бүркүттөр улуу тоолордун жалама аскаларынын адам баласы даап бара албагандай бийик беттеринен ыңгайлуу жай таап, анан ошол жерге уя салат эмеспи? Айрыкча бүркүттүн балапанын алыш оңой олтоң иш эмес. Ага аракеттенгендер жанын оозуна тиштеп, өлөр тирилерине карабайт. Даана жан кечти деп ошолорду айтат. Төрт тарабы тең туп-туюк бүркүт уяга айлакерлер төбөсүнөн түшүүгө аракеттенишет. Адегенде чокусунан ылдый аркан чубатып көрүшөт. Атайын коюлган кишилер арка өзүнөн же төмөнкү оюнан аркандын учунун уяга жеткен, жетпегенин карап турушат. Дааналап өлчөөсүн тактагандан кийин экинчи кыл арканды кабаттай эшип, анын бир учун уяга түшчү баатырдын белине бекен байлап, экинчи учун төбөсүнө жеткире казык кагып, ошого бекитишет. Алас келгенсип 3-4 киши кармап турат. Анан уяга түшчү баатырды зоо ылдый жылмыштырып, тип-тик кое берет. Шар кое бербейт. Улам саап, азаздан жылдырып олтуруп уяга жеткирет. Эми ал уяга барганга чейинки жол азабынын жүзү курусун. Жол азабы, көр азабы дегендей тирүүнүн тозогу. Салаңдап түшүп баратканда этек жеңинин бир жери оркойгон учтуу таштарга илинип чыкпай калса эмне болот? Же зооканын бетиндеги кылычтын мизиндей курч таштардын бирине туш келип, аркан кыйылып кетсечи? Болбосо уркуйган бир борчуктун ашташына аркан кыпчылып калып, ары да жылбай, бери да жылбай туруп калсачы? Бүттү. Баатырдын сөөгү сөпөт, эти эпет болот да калат.
ушундай эрдикти жасайм деп далай баатырлар күмжан болгон эмеспи. Мындай бийик зоолордогу бүркүт уяга түшкөндөрдүн белине таяктан узунураак 2 метрче келген ичкерээк жыгачты туурасынан байлап коюшат. Антпесе уяга түшүп бараткан адам чимирилип айланып кетет да аркан жазылып олтуруп чарт үзүлөт. Ал эми байланган жыгач болсо адамдын тегеренип кетүүсүнөн сактап, арканды жазылтпай, эки башы жалама таштарды сыдырып, улам ылдыйлап жыла берет. Белинен байланган баатыр ошентип олтуруп, уядагы балапандарга жетет. Андай эрдиктер ушуну менен эле бүтсө болбодубу? Бүтпөйт. Кокус уядагы балапандарына аракет кылып жаткан душмандарды бүркүттөр көрүп калса, анда балекет болду дей бер. Тик арканга байланган киши түгүл, жондо калган тобуна кол салат. Ошондой кокустук болуп калбас үчүн кырда турган адамдар улам качырып сала берген бүркүттөрдү чоочутуп, мылтык менен атып турушат. Ал түгүл, балапанга барган баатыр да өзү менен кошо мылтык ала кетет. Болбосо уясына жакындаган адамды иче кардын жара тартып, серпип таштаган бүркүттөр да болгон. Мындай эрдик иштерге баатырдын баатыры, жүрөктүүнүн жүрөктүүсү дит багып барбаса, кокус сен барасың десе эле жөнөй берип, бирок тигиндей окуяга кабылганда алаасын булгаган баатырлар да болгон да. Ушундай азап тозокко чыдай билгендер эрдикти көрсөтүп уяга жеткенден кийин адегенде өзү менен кошо ала барган куржунга балапандарды салып жогору жөнөтөт. Андан кийин чокуда калган жолдоштору аны тартып алышат. Чырпыктынын зоосунда ошондой татаал уядан бирөө бар эле. Аны жылына алып кара куштай болгон 2 бүркүт ээлешчү. Башка бүркүттөр алардан уяны талашмак түгүл, жакындагандан коркчу. Жыл сайын 1 же 2 балапан чыгарып, канат куйругу жетилгенден кийин учуруп кетишчү. Алардын балапандарын алыш үчүн адам дит багып уясына бара алышчу эмес. Мамбеталы саятчынында нечен жолу кызыгып, нечен жолу шилекейи чууруган. Бирок колунан келген эмес. Өлө турган жерге ким барсын деп, эл анын акылына муйбай коюшкан. Мамбеталы чырпыктынын өрдөшүн өрдөп олтуруп, баягы азаптуу бүркүт уяга жакындаганда окшоштугу бири-биринен айырмаланбаган капкара 2 ителгинин ошол уянын оозунда чабалекейдей катар олтурганын көрдү. Аласала караганда кичирээк бүркүттөй көрүнгөн. Бир аз көз үйүр алгандан кийин экөөнүн тең ителги экендигин даана билди. Мамбеталы ойлоду. Баягы берендер быйыл келбей калышкан экен го. Өлүп калыштыбы? Же колго түштүбү? Уяны бул экөө ээлешиптир. Же булар ээн уя деп жатышабы? Кокус бүркүттөр келсе, экөөнү экөө чеңгелдеп кетет эмеспи? Андан көрө шордуулар ушундайында башка жактан уя издеп, өз жайын табышсачы. Мамбеталы ушундай ой жүгүртүп, кылдыратып бастырып бараткан кезде, кайдан жайдан чыкканы белгисиз асмандан күркүрөгөн добуштун үнү кулду. Мамбеталы баш көтөрүп көктү карады. Баягы кара бүркүттөрдүн бирөө тиги ителгилер олтурган уянын накта ээси. 2 бутун салаңдата сунуп, алакандарын арбайта ачып, шадылуу колдорунун курч тырмактарын аткурдай арсайтып, далдайган канаттарын бооруна бекем кысып куушуруп, касташкан жоосун найза сунуп качырып келаткан баатырга окшоп, тиги уянын оозунда олтурган 2 ителгини көздөй шукшурулуп сала берген экен кайран беренин. Бүркүттүн дуулдаган дабышынын илеби жакындагандан жакындап, чукул кирип келгенин сезип калган ителгилер бүркүт жуп шыпырып алаарда кошооз мылтыктын оозунан чыккан октордой отурган орундарынан тип-тик атылып, экөө тең асманга көтөрүлүп чыкты. Күбө менен келаткан бүркүт өз боюн өзү араң токтотуп, тигил экөөнүн бош ордун шыпырып олтуруп калды. Уруксаатсыз эшигимди ээлеп, төрүмдү төрлөгөн салпаяктар, канатымдын көөсү, тырмагымдын уусу менен далдайган айбатымды, күркүрөгөн кайратымды, ормойгон тумшугумду көргөндө жүрөктөрү оозуна келип, жаялаарга жай, кирээрге көр таппай безе качтыбейм дегенчелик кылып, өзүнө өзү шердене түшкөн берендин ачуусу чыгып, тула бою жазыла түштү окшойт. Ошондон кийин канат куйругун камыштай шуулдаган чалгындарын кайра-кайра шалдырата силкип, шамал желбиреткен отор үйдүн тутусундай 2 канатын далбак-далбак каккылап,
бүткөн боюн таранып, коюу жүндүн арасынан сербейип чыккан бирин-серин талдарын иймектей чоң тумшуктун учу менен мурунку калыбына алып барып, өз ордуна, өз ыгына жараша коюп жатты. Анан эки жагын каранып, айлана чөйрөгө көз чаптырган болуп, куркуйган мойнун ары бери койкоктотуп, маңгил-орок баштанган оркойгон тумшугун эки канаттуу мүрүлөрүнүн кырларына чалгы кайрагандай жанып алды да, анда-санда капкайдагыны көргөн тунук кара көздөрү менен көгөргөн көк асманды, аны курсакка челип турган оркойгон аскалардын шиш чокуларын биринен сала бирин сыдырып карап коюп, уясынын оозунда козголбой локуюп отура берди. Жанагы эки ителги коркуп калышканбы, бийиктегенден бийикте олтурушуп, тунук асмандын киндигине теменедей тепчилип кирип кеткендей болду. Мамбеталынын көзүнө ал экөө бүлбүлдөгөндөн бүлбүлдөп барып, асмандын айнектей тунук бетине эки тоголок кара тактай кадалып калды. Бир окумда ошол эки кара тактын бирөө көгөргөн көктөн үзүлүп келаткандай түп-тысылдый, топ-тоголок кара таштай шуулдап, жакындагандан жакындаган сайын ачуу үнүн үстөкө босток ышкыртып келатты. Бул добуш бүркүттүн күркүрөгүнөн күчтүү десе күчтүү, сүрдүү десе сүрдүү көрүнөт. Аңгыча болбой уянын оозунда эч нерседен капарсыз олтурган бүркүт тиги чукул кирип келаткан каардуу добушту сезип, ордунан обдула берерде күбө менен келаткан ителги эки далынын дал ортосу, көк желке талаштыра барскан менен ургандай уруп өттү да кайра асманга ылаачындай тип-тик атып чыгып кетти. Бүркүттүн эмне болуп, эмне койгонун кылчайып караганда жок. Бүркүт Заңгелдин башындагы уянын оозунан төмөн карай далдайган бойдон ыргыткан тердиктей жазылып келип, суу жээгиндеги түзөңчөгө талптей түштү. Муну көрүп турган Мамбеталы колунан чылбыр тизгинин ыргытып жиберип, аттын үстүнөн кандай учуп түшкөнүн билбей, тиги жайган теридей болуп жер кучактап жаткан бүркүттү көздөй чуркады. Мамбеталы жетери менен бүркүттүн оозунан уйган кара кандын балт-балт түшүп жатканын көрдү. Бир аздан кийин бүркүт оозун бир-эки жолу ачып алды да, анан көздөрүн жашылдантып, жарык дүйнө менен түбөлүк коштошту. Мамбеталы баатырдын жоо менен беттешпей, капыл-тапыл өлгөнүнө өкүндү. Энөө болот деген ушул. Энөөлүгүнөн алдырды да. Болбосо ошол муштумдай неменин колунан келет беле. Мамбеталы бүркүттү өлүмгө кыйбай, кокус талуу жерине тийсе эс алдырып алам го деген ойдо шаша жетип барган. Ал бүркүттүн узун чалгындарынын учтарынан кармап, ары дагы, бери дагы ала салдырып көрдү. Жок, жан жок. Көрсө эки далынын ортосундагы кыр аркалар күкүмдөй талкаланган окшойт. Мамбеталы кол тийгизген сайын сөөктөрү кычырап турду. Анан өзүнчө кобурады. Кайраң гана кыраан, кайраң гана асыл. Тирүүңдө көк асманды нечен жолу чаркайланып сыздың. Кебездей ак булуттарды жарып өтүп, далай-далай аска зоолордун катмар кабатын ой чуңкуруна чейин арытып, эчки теке, аркар кулжаларды бир зоодон бир зоого көтөрө чаап учкандырсың. Кезеги келгенде карышкыр, илбирс, аюу, жолборстарга да кол салгандырсың. Мынабу карыш-карыш шадыларыңдын узундугу, уу тырмактарың өзү эле айтып турбайбы? Ошолор кантип тирүүнүн жанын койсун? Ар бирин адам дит багып карай алчудан эмес. Көргөн көзгө экимиздүү канжардай илеви муздак учурайт. Мынабу оюп алчудай айбаттуу көк тумшугуңдун иймекей учу далайлардын кардын эше тартып, далайлардын жүрөк боорун жарып, ысык канына баткандыр. Мамбеталы бир аз токтоло калып, баш чайкай оор улутунду. Мына тагдыр деген ушул экен го чиркин. Кечээки көргөн бүгүн жок. Бүгүнкү көргөн эртең жок. Ушундай экен дүйнө шок. Карачы муну. Кайраң гана асыл, кайраң гана кыраан. Тирүүсүндө уч кыйрына көз жетпеген көк асманды жекеелеп,
Бул кеңдикке менден башка бийлик кылар, менден башка эгедер болоор макулук жок деп жүргөндүр. Кийин соңку өмүрү менен өлүмүн ойлоду экен бул Эркул. Ай, ким билет. Малдыр жандыр, адамдыр айбандыр, асманда эркин учуп канат кагып жүргөн куштур. Акыры түбү айланып олтуруп өмүр аягы өлүм болуп бүтөт экен го. Туулганың чын болсо, өлөөрүң андан да чын. Туулбай калышың мүмкүн, бирок өлбөй калышың мүмкүн эмес тура. Ушундан кийин Мамбеталы өлгөн бүркүттүн денесин колтуктаган бойдон ооздугу менен оттоп жаткан атына кетти да, аны көрпөчөсүнө ороп бөктөрүп койду. Бөктөрүнчөктүн бир жаккы учунан бүркүттүн тумшугу менен башы, экинчи жагынан канат куйругунун учтарына аралашып, буттары менен тырмактары ар сайып чыгып турду. Мамбеталы аттын башын буруп, жуп бастыра берерде, асманда дагы гүр-гүр, дагы шар-шар башталды. Барк-барк эткен ителгинин үндөрү күн күркөрөгөндөй дүңгүрөткөн бүркүттүн добушу угулду. Мамбеталы мойнун буруп көктү караса, баягы эки ителги. Ортодо далдайган чоң кара бүркүт. Сыягы тиги өлгөн бүркүттүн түгөйү болсо керек. Бир пастын ортосунда асмандын тынчы кетти. Жалгыз да болсо бүркүттүн жаасы катуу. Ителгилердин биринен сала биринин артынан түшүп, алардын үрөйүн учурчудай күркүрөп, шаркырап, сүрдүү добуш салып, аяң-буянга келтирбей сесин алып жиберди. Ылдыйтикке качырса да, кайра асманга атып чыкса да, эки канатын бооруна бек кыса куушуруп, качан гана көздөгөн жоосуна жакындай бергенде, арбайган колдорун жоон балтырларына чейин шымалана сунуп жиберип, аткы балчудай абалга келе түштү. Кокус тиги ителгилердин бирөө анын арсайган чеңгелинин бирине илине калса, мыкчып туруп кое берген күндө да чымындай жаны кала турган эмес. Өпкө жүрөгү, иче карды, кан жини аралашып, быт мыйы чыкчудай. Бирок ителгинин кайсынысы гана болбосун, бүркүт шукшурулуп, чукул кирип келип, серпип алаарга аз эле калганда, ай эмилип кетти го дегенче болбой, андан шып буйтап, асманга типтик атып чыгат да, анан ошондон ары жоголуп житип кетпестен, кайра кырданып, аңтарыла түшүп барып, төмөн жагында калган бүркүттү көздөй сайылып кирет. Канча кылган менен ителгилер аларман келет эмеспи? Өзүлөрүнөн алда канча чоң, айбаттуу десе айбаттуу, каардуу десе каардуу, күчтүү десе күчтүү жоосунан жүрөксүп, апкаарыбай, өжөрлүккө салып, тартынбастан согушуп жатышты. Бүркүт ителгилердин бирөөнүн артынан сая түшүп, жуп чеңгелдеп кетээрине чукул калганда, экинчи ителги бүркүткө кулач бою жете келип, дал ортого таамай муштап өтчүдөй камданып калганын көрөсүң. Үстүндөгү коркунучту байкаган бүркүт алдыңкы жоосунан арткысы күчтүү экенин сезип, кайра чалкалай калат да, ага арбайган тырмактарын тосот. Андай болгондо ителги бүркүткө жолой албай жазгап өтөт. Ителгини бүркүт, бүркүттү ителги жогору жагына чыгарбоого аракеттенишет. Этекчеңи жалап өткөн мылтыктын огундай бири-бирине дал тийише албай коюшту. Канаттын күүсүнөн зуу-зуу эткен гана үндөр асмандан жерге угулуп турду. Бүркүт менен ителгилердин уяталашкан согушу узакка созулду. Чоң шашкеде башталган айгышкан кармаш күн төбөгө жакындаганда бүттү. Шуулдаган канаттар асмандын коюу абасын уйгу-туйгу түшүрүп, далай жолу чалмакейдей чалып, далай жолу кайра-кайра, ары-бери аралаштырып, чулгуп-чулгуп талашышты көрүнөт. Тунук асман мунарыктап, боз түшкөндөй болуп калды. Мамбеталы бул эки ителгини ылаачын болуп жүрбөсүн деп далайга чейин күнөм санап олтурган. Анткени булардын кыймыл аракети ителгилерге караганда ылаачындарга окшош эле. Тез-тез бурулуп, тез-тез кайрылышат. Мындай шамдагайлык ылаачында болоорун Мамбеталы беш колундай билет.
Ал эми ылаачын дейин десең, ылаачын ителгиден учкулдугу болбосо коркок келет. Бүркүттөргө алгыр канаттуулардан жалгыз гана ителги кол салат. Ага караганда булардын ителги экендиги даана. Бүркүт жалгыздык кылдыбы, анын үстүнө улам бийиктикке тез көтөрүлүп, тез түшүп жатканга нары семиз. Жапанында алгыр канаттуулардын баары семиз болот. Нары эти оор кургуруң мурдагыдай бийик көтөрүлө албай эңиштей баштады. Асмандын жогору жагын ителгилерге алдырып жиберди. Дагы Мамбеталынын чаламоңол шектенгени жанагы айгышкан катуу салгылаштын биринде тигил экөөнүн бирөө бүркүттү жон талаштыра чаламоңол нукуп кеткендей болгон. Балким ошондон уламдыр. Бүркүттүн күбүсү мурдагыдай болбой, бошоң тартып басаңдай түштү. Андан кийин ителгилерге каршылык да кыла албай, айбаты да мокоп, кайраты да кеткенсип, алар качырса улам чеңгээлин тосо берип, мурдакыдай беттешин чабуулга өтө албай, баш калкалап, өз жанын өзү коргогонго өттү. Эки ителги жоонун шайманы бошоп, жөн тарткан абалын байкап калышты көрүнөт. Баштагыдан да катуу күчөп, алдан тайган бүркүттү алма терме, соккунун үстүнө сокку урушуп, кайта биринен сала бири уда койгула калып жиберишти. Дагы бир зор күч бар. Дагы бир согушканда ителгилер бүркүттү жалпайтып таштабак. Акыры кандай зор күчү бар балбан болсо да, жалгыздын иши жалгыз экен го чиркин. Тиги түгөйү болгондо эмне? Анда эки-экиден болушпайт беле? Ителгилер жеңет беле, бүркүттөр жеңет беле, аны ким билсин. Жана мурункусу жалпай электе бул берен кайда жүргөн? Анда оюнда эч нерседен кам жок. Тетиги Заңгелдин башындагы соройгон шиш чокунун учунда кечки чабыттоосун күтүп олтурбады беле? Бул кайранын качан гана түгөйү уянын оозунан ойду карай сороктей түшкөнүн көргөндө жүрөгү болк этип ордунан козголо түштү. Ордунан козголо түшүп, алдагандай болду деп асманга атып чыккан болчу. Мына эми кайран гана баатыр, кайран гана шер. Күнү кече учу кыйырына көз жетпеген көгөргөн асмандын ээси жалгыз өзү болуп, менменсип жүргөндөрдүн бири эмес беле? Карачы эми муну. Кордук деген ушул экен да. Өзүнүн 10 бөлүгүнүн 1 бөлүгүнчө келбеген муштумдай эки ителгинин алдына түшүп, зор башы кор башы болуп, ал күч кайратынан тайып, артуудан артуу, белден бел, кырдан кыр ашып, бет алган жагын көздөй кылак деп жан соогалап качып баратканын. Ай. Турмушуң кургур. Баатырдын башына иш түшсө, бараарга багыт, батаарга чуңкур табылбайт деген ушул экен го чиркин. Биригем жалган дүйнө. Төө арык болду, дөө карып болду деген ушул. Качкан жоону качырган жок койчу беле. Баягы эки кара ителги бүркүттүн артынан сая түшкөн боюнча кетишип, кайра бири-бирин куушуп, бат эле баркылдап жетип келишти. Каардуу жоосун жеңгенде адамдыр, айбандыр, же канаттуу куштур кубанбай койчу беле. Жүрөгү жарылганча сүйүнүп, маңдайы кашкайганча жаркылдабайбы? Буларга да ошондой кубаныч пайда болгон көрүнөт. Далайга чейин уяга келишпей, бири-бирин ойкуп кайкып кубалап, кайта барк үн чыгарышып, каардуу душмандарын айгышкан салгылашта кайсап таштагандарына жетине алышпай, жеңиш менен аяктаган эркиндиктерин даңазалашкандай, бири-бирине айкалышат, даң салышат. Бир аз мурун айгышкан согуш болуп өткөн бүдүрү жок көк асмандын жүзүн жарк эттирип, күлкү кубанычка чайып, далайга чейин ары-бери куушуп ойноп жүрүштү. Анан бүркүттөн тартып алган бийиктеги уянын оозуна биринин артынан бири канат ирмебестен сызып келишти да, чабылекейдей окшошуп катар олтуруп алышты. Ал эми баягы качкан баатырдын тагдыры кандай болду экен? Кандай болмок эле? Ал күчтөн ажыраган шорду жан соогалап кетип баратып, тоо таштын бирине урунуп өлгөндүр. А балким тиги артынан сая түшкөн экоён аны аямак беле. Кууп, өлтүрүп, жерге жабыштыра жалпайта тээп, оозунан кара канын
кулгуткандыр. Мамбеталы саятчы 30 жыл бою кышкысын куш күйүп, жазгысын ителги, бүркүттөрдүн балапандарын алчу. Бой тарткандан бери канаттуу куштар менен аралаш өскөн адам. Көл айланасында чанда бирөө болбосо, андан озгон, андан кыйын саятчы мүнүшкөр жок. Ошол 30 жыл өмүрүнүн ичинде мындай шумдук, мындай кызык окуяны биринчи жолу көрүп, биринчи жолу үстүнөн чыгып олтурат. Мамбеталы ар кыл ойго батып, ат үстүнөн башын шылкыйтып, көл кылаасындагы үйүн карай кеч бешимде жолуна түштү. Кара шумкар. Бирде бүркөк, бирде жаркырап жайнап, чайыттай ачылып турган жаздын жанга жагымдуу күндөрү. Булут жашып, жаан-чачын өксүбөй жабалактап, чөп чыгып жаткан учур. Ошол жаздын башынан баштап, чырпыктынын зоок алуу бийик жарларына Мамбеталы көп барчу болду. Бүркүттүн уясын тартып алган эки ителги Мамбеталынын тынчын алды. Олтурса турса да оюнан кетпей койду. Чырпыктынын жарларына жыл сайын тууп, балапан учурган бүркүттөн тартып, Турумтайга чейин алгыр канаттуулар көп эле болгон. Алардын бир даары Мамбеталынын көзүнө өзүнүн үй канаттууларындай жедеп үйүр алып калган. 30 жыл бою алгыр канаттууларга асылып жүрүп, бүркүттөр болгондо да кандай бүркүттөр дейсиң? Апыртып айтканга алып кара куштай бүркүттөр, ошолордон уяны тартып алган мындай баатырларды Мамбеталы өмүрүндө биринчи жолу көрүп олтурат. Анан кантип бул экөө эстен кетсин? Кетпейт да. Барган сайын суу жээгиндеги жашанга атын жайдактап кое берет да, көрпөчөсүн астына төшөп, ээр токумун башына жазданып, бирде үргүлөп, бирде ойгонуп, уйкулуу көздөрүн ачакей-жумакей кылып, баягы бийик зоодогу бүркүттүн уясын анда-санда тиктеп коюп, кырданып жата берет. Эки ителги биринен сала бири шак-шак учуп келип, уядагы балапанга алмак-салмак, кезек менен жем ташып турушат. Ителгилер жокто өрөөндүн эки бетиндеги ызы-чуу кулак мээни тундурат. Ал эми ителгилердин бирөө же экөө баркылдап жетип келгенде, чыйылдаган балапандарын да, шаңшыган энеталарынын да жаагы жап, тым-тырс боло калат да, өрөөндө мемиреген тынчтык өкүм сүрөт. Качан гана ителгилердин карааны үзүлгөндөн кийин баягы ызы-чуу, күрүгүү кайра башталат. Мурунку эки бүркүттүн учурунда да мындай болгон эмес. Анда ар кимиси өз жайында жатканы жаткан, учканы учкан, эч нерседен капарсыз болушчу. Жаркыраган жаз өз сапарын аяктап, түнү кыска, күнү узун жайдын толукшуган мезгилине кезегин өткөрүп берип, узап бараткан кези. Кирген буурадай буркан-шаркан түшүп, эки капталын эңшере кемирип, ак көбүгүн асманга бүркүп, уйдай ташты уйпалап, койдой ташты коңторо койгон өзөндөгү чоң дайралар жоосун сайып ачуусу тараган баатырларга окшоп, мурунку калыбына келип жайлана түшкөн. Малдуулар малын төлдөтүп, козу улак, кулун музоолорун торолтуп, жайлоо жайлагандары жайлоолорго көчүп, шалбаа сугарып, эгин баккандары жакада, ар кимиси көр оокат менен алышып калган. Мамбеталынын колу тайкы, жок жардынын бири, жалгыз ат жалаңтон. Биринекин кой эчки майдажандыгы болбосо, анчалык оокаты жок. Жадаганда бир уйдун саанын дагы чөп чаап берем деп байлардан сатуулашып алчу. Өмүрлүк жары бурма экөөнүн ортосунда 13-төн 14-кө карап калган жалгыз эркек баласы бар. Аты Кырман түп. Акты каралы кылып, бурма бечара көп бала төрөгөн. Бирок Кудай койгон жок. Өлүп токтобой жүрүп, ушул Кырман түбү калган. Атынан эле билинип турбайбы? Башкаларынын баарын алды. Эмидеги Кудай Кырман түп калтырса, ушуну коёр бекен дешип, атын Кырман түп коюшкан. Күндөгү адатындай чырпыктынын өрөөнүн бет алып, Мамбеталы дагы аттанып жөнөдү. Бул жолу жалгыз эмес. Кырман түптү учкаштырып алды. Ата-бала ар кайсынын башын айтып, кобурашып олтуруп, баягы бүркүт уянын тушуна келишти.
Өрөөндүн ичи адаттагыдай ызы чуу, күрүгү, өйүз-бүйүз бийик жардын боорундагы уялардын оозунда канат куйругу жетиле жаздап калган балапандар катарга тизилгендей 3-4 болушуп, төмөнкү капчыгайдын өзөгүндөгү жылтырап аккан агын сууга таңыркап карап турушат. Кырман түп тестиер болгондон тартып, атасын ээрчип алчу болду. Анында чоңойгондо ата жолун улап, саятчы мүнүшкөр болоору баланын шыгынан эле байкалып турат. Бул жолу калып кал десе да болбой, бүркүттүн уясын тартып алган эки ителгинин балапандарын көрөм деп, атасына учкашып алган. Ышкысы кайнаган жаш бала шашкалактап жалаң эле ителгинин уясы эмес, жардын жаракаларындагы бардык уяларга 2-3 сыйра сыдырата көз чаптырып чыкты. Мамбеталы өрөөндү өрдөп жетээр жерине жеткенде башка уялардагы ызы чууга көңүл бурчу эмес. Эки көзү бүркүт уядан өтүп, кетээр кеткенче анын оозун карап олтурчу. Бул жолу да мурунку калыбынан жазган жок. Тиктеп олтуруп карегит алып кетти көрүнөт. Баласына: "Сенин мага караганда көзүң курчу. Жакшылап карачы тиги уянын оозун. Мага бирөө эле көрүнөт. Байкачы. Ар жагында дагы болбосун", деди. Кырман түп уянын оозунан көз албай олтурган атасына кылчайып: "Жок ата. Башкасы билинбейт. Жалгыз балапан экен. Жалгыз да болсо мага чоң ителгидей көрүндү", деп кадимки акылы жетик эстүү кишидей жооп берди атасына. Мамбеталы бир азга ойлонуп, анан ичинен сүйлөндү: "Эми муну кантип алыш керек? Адам баласы бара албай турган татаал жайда турат. Кокус 5-6 күн өтүп кетсе, анда куржалак калганым. Башка ителгилердин уясындай болсо го бир жөн болчу. Ушул балапанды алсам, Кудайга арманым жок эле". Мамбеталы өзүнөн өзү бушайман болуп, ак эткенден так этти дагы алды. Ал күндүн да кечи кирди. Мамбеталы баласын учкаштырып, үйүн көздөй жол тартты. Жолду жолдото тиги жалгыз балапандан башка оюна эч нерсе түшпөй, башын ат жалына салаңдатып, үн жок сөз жок бастырып келаткан Мамбеталыны кызык уйкуда жаткан кишини чоочутуп ойготкондой, артында учкашкан баланын ата деген коңгуроонун үнүндөй шыңгыраган жагымдуу добушу селт эттирди. Кырман түптүн да уянын оозундагы жалгыз балапан оюнан кетпей көзүнө элестеп бараткан. "Ата, кокус ушул балапанды кармап алчу болсоңуз, мага бересизби?" "Берейин, айланайын. Сага бербегенде анан кимге берем?" Таптап бересизби?" "Таптап берем." "Таптап бербегенде анан садага болоюн. Андан көрө Кудай колго тийгизсинчи." "Тийгизип калаар, ата." Бала мүнөзү кандай сүйкүм, кандай кызык. Балапанды колуна кондуруп тургандай жылмайып күлүңдөй түштү. "Оозуңда бардыр, оозуңдан айланайын." Мамбеталы баласынын үмүттүү сөзүнөн тула боюн ысыткан рахат ала түштү. Кылчайып караса, кырман түптүн татынакай жүзүнө сүйүнүч чайып, эки бети албырып, көздөрү күлүңдөп турган экен. Аны көргөн Мамбеталынын ого бетер ичеги карды эзилип, бүткөн бою ысып күйүп, эрип кете жаздады. Ата бала кобурашып олтуруп, үйлөрүнө кандай жеткенин билбей да калышты. Арадан 6 күн өттү. Ошол 6 күндүн бирин да кур калтырган жок Мамбеталы. Түнкүсүн үйдө болуп, күндүзүндө уяга барып келип турду. 7-нчи күн дегенде айылдагы жатакчылардын эс тарткан бала бакырасынан болуп, чака, дагыра, аркан, жип байланган, аттуу жөөлү, учкашып чиркешкен 10-15ке жакын эр бүлө чырпыктынын капчыгайына келди. Ал жерде Мамбеталы барган топту эки тарапка бөлүп, өзү коктунун таманында 3-4 киши менен калды. Бөлүнгөндөрдүн бир жагы өрөөндүн оң жак кырына, экинчи жагы сол жак кырын кырдап чубашып олтурушту. Бүркүт уя зоонун оң жаккы бетинде болчу. Эки топ уяга тушташ келгенде, ойдо калгандардын арасынан Мамбеталы тебетей булгалады. Эки жаккы топ тең токтой калды. Мамбеталы буга чейин уядан чыгып, үңкүрдүн оозундагы таштын кырында олтурган баягы жалгыз балапанды жанындагы жолдошторуна көргөздү. Алар да көпкө кызыгып балапанды карап калышты. Бир окумда Мамбеталы тебетейин булгалап,
уя жаккы тараптагыларга белги берди. Алар аркандын учун байланган чакаларына таш салып калдыраткан бойдон балапанды көздөй чубалжытышты. Кай бирөөлөрү шагыратып таш кулатып киришти. Дагы бирөө да карасынын кулагына көтөрмөсүн байлап зоо ылдый калдыратып турду. Уянын жогору жагы кыйкырык чууга толуп кетти. Кээ бир бийиктен кулаган чоң кичине таштар балапанды жандап өтүп, таштан ташка урунган бойдон зырылдап келип өрөөндүн жай аккан суусуна чалп этип түшүп жатты. Кулактын кужурун алган ызы чуу алааматты көргөндө балапандын жүрөгү болк этип, уча тургандай болуп барып кайра канаттарын жийип алды. Калдырт шалдырт ызы чуу баягынын үстүнө күчөгөндөн күчөп, тоо бүт урап, зоо түбү менен кулап келаткандай, майда шагылдардан бери капталдан кошо куюлуп, буркураган кумдуу чаң асманга көтөрүлдү. Аңгыча болбой бийиктен учуп келаткан чөйчөктөй тоголок таш дапtaana уянын оозуна келип бир тийип, зуулдаган үн чыгарган бойдон ойго барып түштү. Балапандын ажалы жок экен. Аз жерден өлүп кала жаздады. Ошол таштан кийин балапан катуу чоочуп, ордунан обдулуп уча качты да, уясына маңдайлаш тушма-туш келген жардын аркы өзүнө барып конду. Ал жактагы ызы чуу калдырт-шалдырт андан күчтүү, андан бешбетер болду. Балапан кайра мурдагы өйүзгө барып конду. Ал түгөл балапан учуп баратканда эки жагыныкы көкөлөтө ыргытышат. Этек жеңин каккылап, асман көктү жаңыртып чуулап жиберишет. Бир бияккы, бир тияккы капталга тынбай учуп жатып, күчкө толо элек балапан бат эле чарчап калды. Алыска учуп көнбөгөн жашны менен алы ошол да. Канат куйругу толуп жетилсе, алда кайда асмандап сызып кетпейт беле. Акырындап жаш баладай күйүгүп, жүрөгү жарылып кете жаздап, дааналап ордун таап кона албай, эки канатын жайган боюнча коктуга барып түшүп, жер кучактап жыгылды. Ойдогулардын баары чуркурады. Ириде балапанга Мамбеталы жетти. Күйүккөн балапан көпкө чейин кышылдап жатып, араң эс алды. Эки ителги эл узап калганда уяга келишти. Күз кирип келди. Мамбеталынын колунда карышкыр, түлкү алган бүркүтү да, каз өрдөк, тоодо калган кушу да бар. Жыл сайын аларды муздай түлөтөт. Булар аз келгенсип, кыргый, чүйлү, турумтайга чейин көгөнгө байлап койгондой катары менен тизилип турат. Алгыр куштардын канчасы болсо да баккандан тажабайт Мамбеталы. Ошон үчүн мүнүшкөр, ошон үчүн саятчы да. Ар биринин тууру ар башка, бөлөк-бөлөк, бирине бири жакындабайт. Мамбеталы быйылкы жазда азап тозок менен колго түшүрүп келген баягы жалгыз балапанды уадасы боюнча баласы Кырман түпкө энчилеп берген. Ага татынакай кооз томого тигип, томогонун сыртына жаркырата күмүш чаптырып, ак көк кызыл жиптен чыйратып туруп, төбөсүнө калпактын чачысындай чачылатып койгон. Апасы Кырман түптүн колуна чак мээлей тигип, атасы жумшак кайыштан балапандын билегин өйкөбөгөндөй боо тагып берген. Кара балапан тиги үйдөгү канаттуулардын эркеси. Өзүнчө бөлөк туурда, өзүнчө бөлөк үйдө олтурат. Кара балапанды Мамбеталы чыргага да, далбага да көндүрүп таштады. Кушту үндүкчүл кылгандай ителгини да далбаачыл кылып коет. Мүнүшкөрдү мыктылар. Далбааны булгалаганда ителгилер алда кайдан келет. Кара балапан чоң ителги болду. Канат куйругу жетилип, тырмак, тумшуктары өсүп курчуду. Өңү да кузгундай капкара. Эки көзү да бышкан алчадай туптунук. Куйруктун алдындагы үкүнүкүндөй жумшак ак жүндөр көөлүп койгондой, шумкардын белгилерин алардын бетине даана түшүрүп, эч жеринде орой белгиси жок чыныгы, даана, касма шумкар экендиги, жүндөрү, канат куйруктары жетилгенден тартып ачык билинип калды. Чырга тартса да, далбааны булгаса да алда кайдан келет. Айрыкча балапанында колго түшкөн алгыр канаттуулар качканды билбейт эмеспи. Жакшы көндүрсө кол баладай болуп калат. Кара балапан да дал ошондой болду. Кыскасы, боосу менен агытып жиберсе, үйдүн тегерегинен кетпей, учуп конуп жүрө берчи болду. Мамбеталы бул бала шумкарды адегенде жапан казга, анан тоодака окшош бакмагаздын бозаласына тирилеп туруп, ошондон кийин тоодакты көрсөтөм деп жүргөн. Бирок ал оюна жетпеди Мамбеталы.
Күзгө тартканда чырпыкты, сары камыштын тоого жакын өндүрүндөгү боздорго тоодактар толуп кетет. Бери болгондо 30-40 жайылышат. Мамбет Аалынын Дамамат тоодо калып жүргөн көк кушу бар эле. Көк куш быйыл эрте түлөгөн. Тоодакка салам деп аны семиз этинен бастаткан макең. Көк куш кылтабында. Бычактын мизиндей илеп тартып, делветап болуп турган кези. Колдо түлөсө да эски жүндөн бир талын калтырбай, жапан куштай болуп таза түлөгөн. Мамбет Аалы ошо күздүн күндөрүнүн биринде көк кушту тоодакка алып чыкты. Ал куш салаарда жалгыз аттанчу эмес. Дамамат аны ээрчиген жанында 3-4 жолдоштору болот. Ошол күнү кой десе болбой, тайын токунуп, шумкарын кондуруп, кырмантүп да ток чоюп ээрчип алды. Алар бастыра түшкөндө сары камыштын өндүрүнөн жайылып жаткан жоон топ тоодактын карааны көрүндү. Табына келген көк куш колго токтобой талпына баштады. Тоодактар башка ил бээсинге караганда өтө сак келет. Келаткан элдин тобун алыстан көргөндө эле укуруктай мойнун койкойтушуп, козголо башташты. Учаарында тоодактар чогула түшөт эмеспи? Аны билген кыраакы мүнүшкөр жолдошторунан бөлүндү да, кушун аттын оң капталына далдалай кондуруп, тоодактар бер жакта калган кишилердин караанын улап алаксый калган кезде курч аттын өкүмүнө салып, ыкыс коюп, уча берээрде көк кушту уруп калды. Көк куш жаңыдан түндүк бою көтөрүлүп баратканда, тоодактардын биринин төшүнө шып жабыша калып, бакырткан бойдон жерге алып түштү. Бери жактан атчан тургандар дабырата чаап жөнөштү. Мамбет Аалы алардан мурда жетип, куштан тоодакты ажыратып жатканда, анын үстүнөн кырмантүптүн кара шумкары узун боосун чубалжыткан бойдон тигил узап калган тоодактардын артынан шуулдап учуп баратканын көрдү. Мамбет Аалы кырмантүптү шумкарын тоодакка салат деп ойлогон эмес. Бүгүн салба деп өзү да эскерткен. Анткени тоодакка шилтегенге шумкардын даярдыгы жок болчу. Кырмантүп да атасынын тилин алып, шумкарын кое бермек эмес. Бул иш кокусунан болду. Качан гана көк куш тоодактын бирин илип түшүп, калган тоодактар учуп жөнөгөндө бала эмеспи, кантер экен деп кырмантүп кара шумкардын томогосун тарткан. Ошондо шумкар колдон атып кетип, бош кармалып турган узун боо капилеттен чыгып кетсе болобу? Мына кызыкты көрсөң. Куш менен тоодакка асылып жаткан Мамбет Аалы тигилерге шаша-буша кол булгалап кыйкырып калды. Артынан! Артынан! Бала шумкар тоодактарды өзү качырып узатпай жетти. Тептиби, же кармаша кеткенде боого чалынып калдыбы, айтор бир тоодак ителги менен будаланышып келип жерге кошо түшкөн. Атчандар сабаган бойдон жете келишип, тоодак менен ителгини ажырата албай жатканда, алардын үстүнөн чаап жетип, Мамбет Аалы да кошулуп калды. Ителгинин узун боосу тоодактын эки канатынын тең мүрүнүн түбүнөн илинип, чачышып калыптыр. Ага болбой, бала шумкар тоодактын алкымын кыйып жиберген экен. Тартуу. Көкүмбайдын үйүнөн бири аттанып жатса, экинчиси түшүп, 3-4 күндөн бери көпчүлүктүн аягы суюла элек. Дагы канча күнгө чейин созулат ким билсин. Келатканынан баратканы сурайт. Кайдан? Көкөмкүнөн. Эмнеге бардың эле? Эмнеге барайын? Көлдөн бир досу шумкар тартуулап келиптир дейт. 3-4 күндөн бери эл чубайт. Мен да эл катары. Көрдүңбү деги шумкарды? Көрдүм. Өңү кандай экен? Кара көрүнөт. Шумкар бекен? Кайдан билейин? Томогочон бир ителги туурдун үстүндө олтурат. Ителгинин кандай ителги экенин билбегенден кийин сак эмне жок? Анан көпчүлүк барып жатса, мен каламбы? Дарбадай дарбыса, борбодой бооз бээсин мине чаап, кулун салдырып алыптыр дейт. Дал ошол сен турбайсыңбы? Ушундай тамаша сөздөр барган келгендердин ортосунда дүүлүгө берди. Көкүмбай менен Мамбет Аалы жеринен катыш болчу. Экөөнүн ортосундагы достук байланыш ат алып, ат бериштен уланбай, куш алып, куш беришүүдөн башталган. Анткени экөө тең мүнүшкөр. Биринин үйүнө бири келип калганда, канаттуулар жөнүндө сөз козгошуп, күндүн батканын, таңдын атканын эле салышпай, улам бирөө сөзүнүн аягына чыкканда, экинчиси баштап олтуруп,
Убакыттын кандай бүтүп кандай койгонун байкабай калышат. Көкүмбай анчалык канаттуунун артынан түшкөн мүнүшкөр эмес болчу. Ат жалын тартып мингенден тыңчыгып эл аралап калган. Азыр көптүр өз туугандарына баркы бар. Агайыниси колдогондуктан бүт жумгалдык саякты тааруудай талкалап жеп жаткан кулжыгач Байзактын да анда-санда жемсөөсүнө каргыштай тура калып жүрөт. Көкүмбайдан көп курдай ичиркенип калган Байзак акыркы 2-3 жылдан бери Курмангожого тап бергенин таштап, уу тырмагын батыра албай обочолоп калган. Болбосо Көкүмбайдан мурун Курмангожо Байзактын короосундагы кою болчу. Мына эми ошол Көкүмбайга көлдөгү досу Мамбет аалы ушул жылы жазда уядан кармалган кара шумкарды тартуулап, кой тукум үмүт өтүп келип отурат. Көкүмбайдын Мамбет аалы түгүл өзү тукум кылып алаарга жалгыз токтусу жок. Тору аргымагым деп коет. Чекесине бүткөн жалгыз ат ошол. Бир жакшы жери өзүндө жок болсо да, ага туугандары аздыр көптүр коокарлуу. Алдында 200-дөн, артында 50-40-тан арбын майда жандыктары бар. Эми тууган дегениң дагы бир кызык эл болот. Жакшы болсоң тууган, жаман болсоң жаныңан алыс кууган. Жарды болсоң жакындабайт, бардар болсоң бажактап үйүңөн кетпей, кошоматын кош айтып турат эмес. Мына, Мамбет аалынын келгенине бир жумадан ашып баратат. Сен кантип атасың деп бир да бирөө Көкүмбайдын жанына басып келе элек. Мамбет аалыга бере турган кой тукумдан дайын жок. Жардам бермек түгүл, байкуш, буга эмнесин берет деп кайбирөө Көкүмбайга жолобой сырт салып ушактап жүрөт. Туугандарынын ошол тейтин байкап, жардам сурагандан Көкүмбайдын да оозу батпайт. Мамбет аалы келгенден бери буулган каптай бугу ичине толуп, көкөң тумчугуп турат. Күн сайын эл агылып келет. Шумкар дегенди көргөнү бар, көрбөгөнү бар, билгени бар, билбегени бар. Кээ бирөө шумкар бүркүттөн чыгат десе, кээ бирөө куштан чыгат дейт. Кээ бирөө чүйлүдөн чыгат десе, дагы бирөө кыргыйдан, турумтайдан чыгат дешип, тайталашка түшүп жаткандары андан көп. Шумкардын ителгинин уругунан чыгаарын көбү билсе, көбү билбейт. Айтор бир жумадан бери жорудан чыгатка чейин талашып жаткандар да болду. Мамбет аалы кетсем экен деп эртелиге чыкыңкыстайт. Көкүмбай жөнөтөм деп коет, же жөнөтө албайт. Анын ортосунда күн нечен жолу батып, нечен жолу чыкты. Кара шумкарды көргөнү алыс жакындан келгендеринин ичинде Көкүмбайга кыңыр көздүүлөр да бар. Алар жөн келип, жөн кетпей, аттанып баратканда коурап бастырышат. Байкуштун жалгыз аттынан башка үрүп чыгаар ити жок. Досу кой сурап келиптир дешет. Кайсы коюн берет эми? Бул кобур Мамбет аалынын кулагына да анда-санда чалдыга калат. Эрдин даңкын алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей, атка минип айыл апасына баш көз болуп компойгону менен, бул деле мен сыяктуу экен го. Колунда жок экен. Быйыл болбосо келээрки жылы берерсиң деп кыйнабай кете берсемби? Мамбет аалы өз курсагы менен өзү анда-санда сүйлөшүп коет, кырданып жатып. Куйручук Көкүмбай менен айылдаш. Бир чети тууган, экинчи чети тең туш. Бир күнү Көкүмбайдын үйүнөн оочороок алып чыгып, маңдайлаш олтурду да акырын сурады. Досуңдун келгенине көп болду. Эмне үмүт өтүп, эмне сурап келген сыягы бар? Эмне берип жөнөтөйүн деп турасың? Байкоомдо аз күндөн бери көзүмө сакасын жоготкон баладай көңүлүң чөңкү көрүнөт. Деги сырыңды айтчы. Акылга акыл кошулат деген. Менде да кырчаңгыга котур аралашкандай, же жинде эмес, же соо эмес, бетти тытып алчудай ырсаңдаган бейбаш акылдар бар. Ошону сеники менен аралаштырып жиберсек, кымгуут чакчелекей түшүп олтуруп, арасынан жылт этип бир керектүүсү чыга калып жүрбөсүн. Деги айтчы чын сырыңды. Куке. Досум баланча бересиң деп салык салбайт. Чоо жайын тартып көрсөм, кой тукум сурап келгендей сыягы бар. Өзүмдө жок экенин билесиң. Шумкарыңды кайра алып кет дегенге ооз барбайт. Антейин десем намыс өлтүрүп жатат. Же туугандарыма сөзүм өтпөйт.
Сөзүм өтсө да баланча бересиңер дегенге оозум барбайт. Куйручук Көкүмбайдан сөздү шак жула калды. О, Кудай урган, бука баш. Ата бабадан келаткан салтты бузасыңбы? Тартуу деген сыймык, ырыскы, киреше. Балким ушул кара шумкар менен кошо башыңа ого бетер сыймык конуп, бактың даражаң көтөрүлөр. Кара шумкар эмес эле, ушунча жумурай журттун ичинен сенин төбөңө келип конгон зымырык куш болуп жүрбөсүн. Эй, зымырык куш деген хан болоор, падыша болоор кишинин төбөсүнө келип конот дечү. Аны сен билип коюп турсуңбу бука башым? Көп шылкыйба. Эртең агайың тууган ага нени бүт чогултам. Өзүң баштап биздикинде болосуңар. Сөз бүттү. Куйручук этегин кагынып ордунан туруп кетти. Артынан бука баш Көкүмбайы ээрчип басты. Топтошкон дуула туулу эртеси Куйручуктун үйүнөн анчалык алыс эмес дөбөчөгө чогулушту. Чакырылгандын аягы суюлуп, бүт келгенден кийин чокчо сакалын улам экчеп, эки жагын каранып, ак калпагын бирде желкесине, бирде маңдайына келтирип, топтун ортосуна тура калып, эл куудулу, сөзүндө эми бар чечен Куйручук шаңкылдап сүйлөп кирди. Эй, агыне, мынабу бука башка көл тараптан бир чымчык тартууга келиптир. Атактуу күлүк ат, ашынган жорго, бойго жеткен сулуу кыз сурабайт. Сураганы оңой экен. Тартуусуна алар колкосу кой экен. Кой болгондон кийин оңой экен. Кой колдон келет го. Бука баштын миң кою болсо, бизге айтпай эле өзү жөнөтүп жибербейт беле. Мунун жайын кандай кылалы? Көкүмбайдан кыңк этип үн чыккан жок. Эл жер карап тымый түштү. Бир окумда топтун арасынан Бекболот тура калды. Бекболот дуула туулунун ичинен байыраагы боло турган. Жалгыз аты Нарбаш күлүк чыккандан бери бир аз оңоло түшкөн. Болбосо бул деле анчалык жарып кеткендердин бири эмес. Нарбаш бирде чыкса, бирде калат. Чыгып келсе, байгесине да ээ боло албайт. Эл бийлегендер соогатка талап кетип, калса колунда азын-оолак бирдеме калат. Калбаса жок. Ошондо да Көкүмбайдын айдыңы менен бирдеме тиет. Тийбесе жок. Куке, деги бере турган малыбыздын чеги барбы? Ошону уксак деп турушат бул чогулган эл. Бекболот олтургандарды бирден сыдырып кыдырата карап жиберди. Ал оюнда туура суроо бердимби деди окшойт. 100 аппак кызыргалды кой беребиз. Ичинде аксак тексеги, сокур чологу жок болсун. Бирөө да сары тиш болбосун. Мен өзүм тандап алам. 50 кой берсек кантет? Куйручук Бекболотко жолборстой атырылып бир тийди. Эй, бучук! 50 койду жалгыз сен бересиң. Калганын эл берет. Кечээ Нарбашын Кочкордогу Шамендин Беккырчоосунун ашында 1000 койго чыкканда, бука баш болбосо Темир Болоттун балдары атматың менен бүт талап кетпейт беле? Билесиңби ошону? Же өз кадырың менен байгеге ээ болдуң беле? Бекболот жыга чапкандай жалп дей түштү. Куйручук күчөгөндүн үстүнө күчөп сүйлөп сөзүн уланта берди. Эй, Кудайга шүгүр дегиле дуула туулу. Мынабу бука баш атка мингенден бери жаман эмессиңер. Ар жагы күрүчпек элинен түркмөн, биялы, бер жагы бүтүн жумгал өрөөнүнүн аркы өйүз, берки өйүзүнөн тартып, кызарттын белине чейин ажыдаардай аймап, оп тартып жаткан байзактын оозунан бизди ажыратып, сууруп чыккан жалгыз ушул бука баш болбодубу? Же жалганбы менин сөзүм? Ырас кукелеп Куйручукту эл колдоп жатты. Мына эми Көкүмбайга көлдөн бирөө бир чымчык тартуулап келсе, 100 кой бериптир. Дуула туулу деген кабар эртең эле калкка дүңдей түшсө, бука баштын зоболосу мында бетер көтөрүлүп, төбөсү булутка жетпейби? Же жалганбы меники? Ырас куке. Менсип бетине чыгам деп жүргөн тең ата мындан ары баш көтөргүс болбойбу? Же жалганбы меники? Ырас куке, ырас. Куйручук жалганбысың үстөкө босток күчөтө айтып жатып токтоду да, анан элди карап көпкө чейин мостоюп туруп калды. Эл берели деп бир ооздон дүркүрөштү. Куйручук дагы чаңырды. Берсеңер эртең менен мен барганча короодон коюңарды чыгарбай тургула. Өзүм тандап алам. Эртеси 100 ак кызыргалды чоп-чогуу даяр болду.
куйручук Бекболоттон баштап 200 кою барлардан гана чогултуп, андан кийинкилерине бир токтуда тарттырган жок. Көкүнбай Мамбеталынын алдына аппак 100 кызыргалды салып берип жөнөттү. Жеткиришип келгенге экинисин кошту. Булданк, жумгал, кочкор эмес, ат башы, нарын, көл кылаасына чейин дүңдей түштү.